Саламатсызбы мекенде? Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Байбул подкастынын 6-чыгарылышы. Байбул подкасты жарык көрө баштагандан бери ар бир ишкерге карантин сизге кандай таасирин тийгизди деген суроону узатып келебиз. Бул суроого ар кандай жоопторду алдык. Ал эми бүгүнкү каарманыбыз бош калдык деген жообун берди. Бул ишкердин аты жөнү Фарида Салиева. Саламатсызбы? Жакшы. Өзүңүздөр фамилиям Салиева, Фаридамын. 88-жылы Бана айланын. Кошкордон болом, өзүм Кошкордун Антыш айылынан. Бул карантин сага кандай ишкерликке таасирин тийгизип атабы? Албетте тийгизип атат. Анткени биз карантин башталгандан баштап токтогонбуз. Кыздар жумушка келбейт, жумушчуларым, өзүм да иштебей, балдарымдын, өзүмдүн, элдин коопсуздугун ойлоп токтотком. Аябай эле немесин таасирин тийгизди бизге. Айылда кыздар менен да атпайсыңбы? Канча менен иштейсиң? 5 кыз менен иштейм. 5 кыз, өзүм менен 6 болуп тигебиз. Заказдар кандай кетет? Заказдар аябай жакшы. Дайыма жумуш менен камсыз болуп турабыз, кышы жайы дебей. Куртка тигебиз, шымдарды, көйнөктөрдү. Башына келген мечитти кантип баштап калдың? Бизде мындай болуп калды. Биз мурун жолдошум экөөбүз шаарда турчубуз. Жаңы үйлөнгөндө шаарда жашап, ошол жакта мечит болуп кеткен. Андан кийин Москвага барып кеп калдык. Үйгө бир аз каражат таап, үй салып алалы, балдар чоңойгуча деп. Москвага барганыбызды ошо кичине каражатыбыз кичине көбүрөөк болсун деп барганбыз. Үйдөгү шарттарга байланыштуу апам ооруп калып, анан атамды караш керек болуп, анан айылга келип калдык Москвада. Түз эле айылга келгенбиз. Анан ошондо бир жылдай үйдө отуруп калдым. Эмне кыларымды билбей ойлонуп калдым да, эмне кылып десем болот, кандай кылсам болот айылда деп. Анан ушундай мечи тигип көрөйүн деп, анан айылдын элинин эле заказдарын алып тигип жүрдүм да, көйнөктөрүн, реставрация ушундай болуп. Анан ошентип ойлонуп, анан крой алып келип көрбөйүн деп, өзүм жалгыз бир машина, бир айырлык алып, анан өзүм жалгыз жүрдүм. 2 ай, 3 айдай иштедим да. Андан кийин жаныма бир кыз кошуп алдым. Өзүм жалгыз кетпей, заказ көп болгонуна байланыштуу бир кыз алдым. Анан улам ошол акчама улам машина сатып алып атып, анан 10 машина алып алдым. 2 жылдын ичинде да. Крой алып келем деп атпайсың, бирок кройдун баасы кандай тигилет? Бир крой канчага тегенет? Мисалы үчүн бир куртканын баасы 100 сомдон 150 сомго чейин да. Мындай оорлугуна анан жеңилдигине каралат да. Көйнөктөр 50 сомдон болот, 50 сомдон 70 сомго чейин. Крой тандабай эле тиге бересиңер? Жок, крой тандабай эле тиге беребиз. Заказ кандай болот ошондо? Анан заказдарды кантип тосуп? Жолдошум шаарда иштегендиктен дайыма жолдошум алып салып. Мен бул жактан мен өзүм салам. Азыр акыркы күнгө чейин карантин деген Адилет жардамдашты. Ооба, Адилет жардамдашты. Андар 5 кызды жумуш менен камсыздап турасыңар. Анан күнүмдүк оокатка өзүңөргө жетеби? Албетте жетет. Кыздар да айтат, жетет. Жумуш башталса жакшы болот эле, карантин бүтсө иштейт элек деп неме кылып мага алып жазып неме кылып атышат. Жетет, жакшы эле. Негизи биз билгенден могу карантин башталганычы тикмечинин баары маскага өттү, спецкийимге өттү. Сен дагы ошондой кылдыңбы? Ооба, биз дагы неме маска тиктик бир жума. 7,5 миң маска тигип жөнөттүк. Андан кийин карантин башталганына байланыштуу калдык. Азыр баягы учурда кызды алууга байланыштуу токтоп калды да, анан зыян боло экен. Кандай таасирин тийгизип атат жеке ишкерге? Албетте таасирин тийгизбей койгон жок. Биз уже 1 ай болуп калды карантин башталганычы. Топ эле акча алмакпыз. Жок дегенде 1 айда 6-7 миң болсо дагы өзүбүзгө, балдарыбызга пайда алып келмек. Мамлекет жактан колдоо болот деп ойлойсуңбу? Мындай иштет дейсиңби? Карантин учурунда деле иштете берсе болот, кройлорду алганга. Жок, болбойт. Анткени биздин жолубуз алыс болгондуктан арын жергесинде дайыма такси каттап туруш керек да. Такси, маршрутка барчы, анткени күнүн тээп кайрадан салышым керек да. Бир күндө канча чыгарасыңар даяр? Мисалы үчүн көйнөк болсо күнүнө бир 100-150 көйнөк чыгат да. Бир кишиден 5-6-дан 6. Анан сен өзүң кесиби? Мен кесибим негизи налоговый болду да. Налогообложение деген бекетти бүтүргөм. Анан кесип боюнча иштегенге үчрет дагы келиш керек экен. Анан айлыгы да азыраак болгон. Муну өзүң үйрөнүп кеттиңби? Жок, мен муну дагы окугам. Окудуң. Мен 11-ди бүткөндөн кийин эле 17-лицейге ошол 17-лицейден 1 жылдык лицейдин окуусун бүтүргөм да. Анан ошол жактан үйрөнгөнүмдү, анан ошол үйрөнгөнүм боюнча анан иштеп баштадым да. Азыр сен ошо 5 кыз иштетем деп атпайсың, ошо 5 тең эле сендей билими бар тартамбы?
Жок, билим алардын неме атайын үйрөнүп алгандар, үйрөнчүктөрү деп коебу. Үйрөнүп неме үйрөнүп кеткен. Алар сен демек билимиң бар болгон үчүн аласың, тиге аласың, алар тиге эле алат. Тиге эле алышат алар. Мен айтканды көрсөткөндө тигишет. Көрсөткөндө тигип берет. Мен билгенден жерде кызыктуу окуялар көп болот да. Кандай кызыктуу окуялар болду? Сен ушу ишкерлик кыла баштаганда же болбосо жаңы үйрөнүп аткан кезиң же жаңы иштеген кездериңде калган нерселериң, көз ирмемдериңе айтайын. Албетте андай убактар болот. Мен ошо лицейде жаңы окуп жүргөндө машинаны деле жиги сактаганды деле билбейсиң, анан терим болчу. Анан ал деген бир эме прорезной чөнтөк деп коебуз да, кесилме чөнтөк деп айтылат да. Анан ошол чөнтөктү мен сала албай аябай кыйналгам да. Анан иш кылып ушуну сала албасаң мен сага 2 коем деп атат да, чейрегимечи. Анан стипендия алып окушум да. Жакшы окуучумун, ошону эле сала албай атам да, аябай кыйын болчу. Анан мен бир эжелерим Шведияда иштейт. Анан барып могу неме чөнтөк алып бергилечи деп айтсам, аябай күлүп мени шылдыңдап атат. Анан ушуну сала албайсың, сен окуп атасың го деп, жок мен сала албай койдум деп ыйлап жиберип атат. Анан эже бат эле салып койду, бир 10 эле мүнөттө бат кесип эле салып койду. Анан алып барып мастериме ошону көрсөтүп 5 алгам да. Ошонун дайыма немеде мындай такта болду атайын. Ошо тактага илинип турчу да. Сонсалиева Фарида деп, бирок аны мен тиккен эмесмин да. Эжем тигип берген. Бирок эжеге айткан жоксуң? Жок, айткан жокмун. Анан өзүң ошо үйрөтүп аткан учурда деле айылда үйрөнтөр деп атпайсыңбы? Ошолордун арасында деле мындай кызыктуу окуялардан болдубу? Болот, албетте. Бирок элинен келет да. Элдерден, мисалы, эжелер, мугалимдер келет, материалын көтөрүп алып, Фарида мага мындан костюм юбка бычып бер, же болбосо көйнөк бер депчи, ошо сиз айткандай 1 метр эле материал алып келип алып эле көп нерсени талап кыла беришет да. Неме ушундай тигип бер мага, жетет деп элечи. Анда албетте жетпей калат. Анын жеңи болот, чөнтөгү болот, ичи болот дейчи. Ошондой окуялар болот. Түшүк жаратабы ушул кесибиңде, ден соолукка деле? Жок, түшүк жаратпайт. Мен аябай сүйөм да бул кесибимди. Анткени мен кичинекей чагымдан эме кемпирдин колунда чоңойгондуктан кенде аябай жакшы көрчүмүн да. Бир нерселерди кескиле, тарда сардадан бери кесип илип мындай тил укчумун да, көбүнчө тиги чоң апамданчы. Азыр дагы мындай бош отура албайм да. Үйгө коюп алып бир нерселер тигип, кыздарыма пальто, көйнөк, ушу баардыгын тигип берем да. Өзүң тигип бересиң. Уникалдуу сен экземпляр да. Эми мен ошо сен келгени айылга мектептин окууларынын формалары, жанагы жаш талантка барган, мындай жокер ыры деген конкурстарга катышкандардын формалары сенден чыгып калды окшойт да, себеби окшош болуп калды. Бичилердики. Ооба, мектеп окуучуларынын да формаларын тиктим. Анан кенде баалар кандай болот? Мисалы үчүн бир көйнөктү мен 200 сомдон эле тигип берем да. Материалын алып келип берсе 200 сомдон эле тигип берем. Карабайсың, чоң кичинекейине? Жок, чоң кичинесине карабай эле 200 сомдон эле тигип. Мындай өзүң ойлонуп чыгасыңбы же бир ычма өзүңдөрдүн үлгүлөрү болот го, же үлгүдөн аласыңбы? Мен көбүнчө кыздарыма өзүм үйүмө келгенде өзүм ойлонуп кен жакшы көрөм да. Мындай фантазиялап, бир гүлдөрдү кошуп ийип, же бир жерине дагы бир ленталарды кошуп ийип, же гипюраларды кошуп ийишин жакшы көрөм да. Элдикин болсо, алар айткан боюнча. Ал кандай айтса? Алар кандай айтса, ошондой боюнча. Бул кесибин ооругу, анан жеңилдиги, кыйынчылыктары жөнүндө да айтып кетсең, бул оңой эмес, керек болду анда чаң. Эме кыйынчылыгы, биз отправка кылып эртең кетиребиз деген күнү ночода иштеп калабыз да. Ушу швеялардын ушул жери жаман да. Уйкуңдан калып, балдарың карабай, бүтерек депчи. Ночь болуп иштеп мындай круглосуточно иштеп калган күндөрүбүз болот да. Мектагы иштеген кыздарым дагы билишет. Ушул мисалы сен ошо түнү менен иштегенге туура келет деп атпайсыңбы? Ошол ден соолукка тийгизген таасир кандай? Ден соолукка албетте зыян эле болуш керек, бирок билбейм, жаштыгың менен билебиз. Биз азыр жаш болгон үчүн мындай көп деле кыйналбай ал күнү жеңип кетем да. Балдарыма тамак жасап, үй жыйнап, анан кечинде эле бир уктап алайын деп, кээде уктабаган күндө мындай кылам да. Сен өзүң ошо отправка кылганда оор болуп кетет деп атпайсыңбы? Заказдар ошондой болуп калабы? Мисалы үчүн мага берсе, 2 күндө же 3 күндө бүтүрүп бер көйнөктү деп мага берсе, кээде жетишпей калабыз да. Эми кээ бирде баары тең эле аябай жакшы тигиппейт кыздарымчы, эми жайыраак тигет, бирок батымыраак тигет, ушундай да. Анан ошол кезде мындай бузулуп да калган учурлар болобу? Мындай туура эмес тигилип. Кээ бирде бузулуп калат. Дайыма эле баардыгы жакшы кетпейт, эми кээде бузулуп калат, оңдош керек болуп калат, сөгүш керек болуп калат.
анан ошондой убактарда ошону очеп бүтүрүп тияктагы зактердин дагы немесин калтырбай, көңүлүн калтырбай берген аракет кылам да. Ишоп аябай мындай өзүмдүн немемди жумшайм да, күчүмдү болгон күчүмдү жумшап кетирем да. Өзүң айтып атасың, ушу 2 жылда элентип машина курап алдым депчи. Мындай келечекте койгон максатың кандай? Негизи максаттарым, пландарыбыз аябай жакшы. Жолдошум дагы үйдө, там дагы аябай колдошот. Дайыма алам десем алып беришет машинаны, ошо анан эми цех салып алып чоңойтолу деген немелер бар. Айылда дагы аябай жакшы неме өнүгүп келатпайбы азыр жеке ишкерлерчи. Ошо. Сенин конкуренттериң барбы? Албетте бар. Конкуренттериңден коркпойсуңбу? Жок, анткени жеңем о неме болуп атпайбы. Мисалы үчүн ар бир адам неме кылыш керек да. Мисалы үчүн так, туура, анан сапаттуу болуп иштесе, анын канча конкуренти болсо дагы эме кыла албайт да. Тоскоолдук кыла албайт да, эси мындай жакшы сапаттуу берсе. Айылда куланак кенеде эле айыл билесиң, бирок ошо куланакта канча тикмечи бар? Тикмечилер аябай көп жеңе. Эмне кыздар аябай көп, бирок баардыгы эле мындай жашоо шартына байланыштуу иштей алышпайт да. Бирөөсүнүн балдары бар үйүндө, кичинекей, бирөөсүнүн иштейин десе машинкалары жок, бирөөсүнүн болсо жолдошу жибербейт, мындай да. Могу сен агар ошо конкурент жөнүндө айтып атпайсыңбы, эч ким баары алып кете албайт депчи, сен менпеттигиңен алып кетип атасыңбы андай? Ооба, ошондой. Сенде деле бала бар, сенде деле күйөө бар, кайната бар деген. Ооба, мен аябай өжөрмүн да. Иши болуп мындай бирөөгө мисалы үчүн обещать этип, мисалы үчүн убада берсем, ошону так аткарышым керек. Мындай аткарбай коюу деген менде жок да. Күн болобу, түн болобу, мындай өзүмдүн ден соолугума карабай дагы аткарып бере алам да. Ошо конкуренттер болсо эми алар деле иштегилер келет, алар деле иштей беришсин, бирок туура так карасаң немең деле конкурентке деле карабайсың го деп ойлойм да. Башейбейсиң. 4 жылдан бери мен дайыма эле жумушум болот, токтоп кала элекмин, могу карантин убагында эле. Могу сен ошо конкуренттери көп деп атпайсың, анан Бишкектин өзүндө ошо Бишкек менен Куланакта иштегендин айырмасы кандай? Иштей берсең мындан көрүп табат белең деген ойдон да. Жанагы жолдон дегеним да. Эмне себептен ушу Куланакта болуп, үй шартына байланыштуу деп атасың, бирок ошо бага акчасы кандай айырмасы? Эми шаарда болсоң өзүң эле иштейсиң, барасың цехке өзүң иштеп кетип каласың. Мен ошо айылга жашаш керек болгон үчүн, айылда калыш керек болгон үчүн, атам ошо жолдошум жалгыз бала болгон үчүн биякта калыш керек болот атабызда, биз атамды караш керек, мал салыбызды караш керек, үйүбүздү караш керек деп. Ошон үчүн мен жалгыз иштебей, анткени жалгыз иштесем мага бербейт да. Заказчиктерчи, анткени мен жалгыз аз эле неме количество бүтүрө алам да. Мисалы үчүн 5-6 кыз болуп, мен мисалы үчүн 200-300 көйнөктү бүтүрө алам да. Жардамы менен, ал кыздарымдын жардамы менен. Анан ошондуктан ушундай цех ачканга туура келди да. Мен жалгыз иштесем деле иштей бербеймин, бирок мен 50-60 эле көйнөк чыгармакмын, мага бербейт да. Анткени мен 50 көйнөктүн акчасы 2000 сом болсо, мага 1000 сом жолума кетет да. Кереги жок андан кереги да. Лучше ушундай мисалы үчүн бир ача турган кишилер, ача турган кыздар, бир келиндер мындай ойлонуп атышса, айтат элем да, мындай 5-6 машина кошуп алып, анан иштесеңер ошондо кичине акчасы кичине көбүрөөк болот. Жалгыз иштебейчи. Жалгыз иштегенде жолуна эле кетип калат. Анткени жолубуз да биздики кымбат. Бир кройду эле мен 300-400 сомдон барганын салам да. Мындай кройду деле өзүң бычып мындай рынокко чыккың келеби? Мисалы Фарида, Мадейн Фарида деген сыяктуу. Албетте, андай да кылса болот, бирок ага кичине акча каражаты керек болуп калат. Бирок кыялыңда барбы? Албетте, кыялымда бар. Бир өзүнчө Сейх Фарида деп же аты башкача болобу? Атын ойлонгонбуз, башкача болот. Сыр болбосо айтпайсыңбы? Же сырбы? Сыр деле эмес, негизи Кулфарат деп койгонбуз. Жолдошум, мен, атам үчөөбүз ойлонуп Кулфарат деп койгонбуз. Анын чечилиши Куланак Фарида Адилет үчөөнүн атынан. Ошо биздин айылдын атынан койгонбуз да. Анан келечекте немелер бар, ойлор бар. Ошондо да сен мындай бирөөлөр жалаң детский кийим, бирөөлөр жалаң мындай мужской кийим, бирөөлөр жалаң мындай вечерний деп коет го. Сенде кандай кыялыңда кандай кийимдерди эле чыгарам? Уникалдуулугуң эмнеде болот да? Жок, андай кылганда жеңе неме болбой калат да, мындай өтүмү жок болуп калат да товарыңдынчы. Анткени жалаң эле детский тиге берип, жалаң эле балдарына эле ала бербейт да, эл деген ар кандай нерсени талап кылат экен да. Бир күнү безрукавка сураса, бир күнү көйнөк сурашат, бир күнү ушундай вечерний платьялар керек болуп атат дешет да. Мен оюмда ойлойм да, ошо баардык нерсени, баардык товарды
чыгаргым келет да. Муктаждыкка жараша. Муктаждыкка жараша. Детский кийимдерди, көйнөктү, сыргаларды ушундай оюмда бар. Буюрса. Дагы кандай мындай талаптың жалгыз иштегенге караганда бир 6 ушу баягы күнү да бир журналист сураганда бир 20-30га жеткирсем аябай жакшы болчудай да. Анткени эл дагы ушу куланактын эли дагы камсыз болот жумуш менен. Өзүмө дагы жакшы да. 20-30дай машина коюп алсамчы. Азыр менде 10 эле машина. Дагы бир 2 жылдын ичинде ишке ашып калабы деген ойлорум бар. Бир машинанын баасы азыр канча? Бир машинанын баасы жаңыларды 18 миңден. Бир машина. Бул машинага дагы нерселер керек да, Албетте керек. Мондай пятинетка деген машинаны мен жаңы алдым. Ушу 30 миң сом турат. Ал неме жакшы машина да, көргө. Пятинетка, анан аверлок. Ооба. Топчугадагы аверлогум бар, анан кийинчерээк ушу топчугадагы петля деген алар аябай кымбат $1000 турган машиналар да. Аларга кийинчерээк буюрса. Тигип берип да үтүктөп да бересиңер? Жок, биз деген тигип, ошо таптаяр тигип эле коебуз да. Тигилер өзүлөрү үтүктөп алышат. Анткени менин үтүгүм жок. Үтүккө да каражат. Ал үт дагы аябай кымбат турат да азыркы неме. Паровой үтүк деп. Азыр паровой болбой калганда өзү сууну соруп алат, өзү неме кылат, өзү ысытып жылытат да. Азыр ал аябай кымбат. Келечекте сен кеп кеңеш кандай берет элең? Конкуренттерден коркпойт экенсиң? Жок, конкуренттерден коркпойм. Мүмкүн нарындын базарында бир бутик ачасың дейм да. Буйрса. Эми оюңда барбы дейм да, мындай. Рынокко мисалы сен азыр бирөөнүкүн эле алып келип тигип атасың да, анан өзүң бычып, өзүң мындай деп жалаң уникалдуу болуп эми. Ооба, оюм бар буюрса неме бутик ачып, мындай куланак элинин баардык формаларын тигип ким келет да, мисалы үчүн окчуларга кофта немелерин бүт баарданчы. Анткени элге дагы арзаныраак болмок, анан арга жактан издеби, размери жок экен, андай мындай дебейчи. Анан клиенттик да правда коет да, капристер барбы клиенттериңдин? Албетте болот, каприздер болот. Кандай капристерге капташып жүрөсүң? Аны туура эле күнү менен карайм да. Кээде мен дагы туура эмес тигип алышым мүмкүн, же чоңураак болуп калышы мүмкүн, же тарыраак болуп. Аны мен кайгырбай эле оңдоп берем да. Анткени колуман келет, ошон үчүн кайра оңдоп берем. Эси ошондой болуп калса оңдоп берем. Мисалы шарт мындай да, мен билгенден алдың бүттү кетти да, товар эси кайрылбайт. Айылда ошондой эмес болуш керек дейм да. Айылда албетте кайра келип, Фарида бул аябай жакшы тигилипти, мага аябай жакты, дагы заказ кылайын дегем, небереме дагы тигип бересиңби деп ушинтип айтышат. Кээ клиенттер бар, могу жериң тар болуп атат, же чоң болуп атат, оңдоп берип коесуң деп келишет да. Бирок мен аларга макул деп эле оңдоп берем. Мындай жок, мен оңдой албайм, андай мындай деп айтып. Клиентти качырбаш керек. Көңүлүндө оорутпаш керек да. Анткени ал заказ кылып аткандан сага ишениши керек да, дайыма келет да. Кайра да келиш керек. Ошо келгенибизге бир 6 жылдай болуп калды айылгачы. Талаптары дагы эле көп да. Бизге мындай тикпейсиңби, андай тикпейсиңби? Айылдыктарга айылда деп атпайсыңбы? Ошо шаар менен айылда жашагандардын заказдары арбаша болот экен. Шаарда кандай кийимдер көп тигилет, айылда күнүмдүк жашоого кандай кийимдер көп заказ кылышат? Мен билгенден жөпкө кап дешет да. Ушундай безрукавкалар азыр жана базардарда сатылып аткандайларды тигип мен элдерге дагы саткам, элдерге дагы тигип бергем. Ошолор аябай узунун, кыскасын, мектеп жашындагы балдарына физкультурада да кийишет, сыртынан кийишет. Анткени бул нарын жак сулгураак болгондуктан дайыма ушундай безрукавка кийип жүрөт го баардыгычы. Ошондойдон аябай көп тиктим. Акчага жакшы, мага да жакшы, элге да жакшы. Сен жана экөөбүз баарлашып калдың, карантин көпкө созулуп калса кандай кылам деген оюң бар? Эмне кылам деген? Карантин көпкө созулуп калса албетте балдарымды карап, балдарымды сабак окутуп эле үйдө эле болом. Анан огородко картошка, малина мындай нерселерди айдайлы деп аткам жолдошум экөө. Быйыл карантин көпкө созулса ошондой кылабыз. Анан үйдө майда эле этем. Эми маегиңе чоң рахмат. Анан каалоо тилегиң болсо же кайрылууларың болсо электен микрофон. Ден соолук каалайм, баарыбыз оорубайлы, балдарыбыз менен аман эсен бололу, кыргыз элине тынччылык болсун, токчулук болсун дегендериңизге ийгиликтердин дагы ошо жалпы эле элибизде аман болсун, дайым баарыбыз болсун. Рахмат маегиңе. Сага да ишиңе
Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Кубанак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Кубанак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.